Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздерге бүгүн жаш балдарга жасалуучу укалуу көнүгүүлөрүн көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп, экрандан алыстабай туруңуздар. Жаш баланы чалкасына жаткан абалда буттун тизе, жамбаш жана кетме муундарынын иштешин жакшыртуу максатында жасалуучу көнүгүү. Бутту 90 градуста бүгөбүз. Ушундай абалда. Жана ошону менен катар эки жака кыймылдатабыз. Ушундай эле абалда айлантуу көнүгүүсүн жасайбыз. Бул көнүгүүлөрдү жасап атканда аябай этияттык менен жасайбыз. Ар бир көнүгүүнү 4-төн 5 жолдан жасасак жетиштүү. Кийинки көнүгүүбүз муштуңун түйөбүз дагы тизени ылдый басып жасайбыз. Ушул эле көнүгүүнү экинчи бутуна айландыруу. Бул азыркы жасап аткан көнүгүүбүз тизенин артындагы такым тарамыштарын чоюу максатында жасайбыз. Бутун 90 градуста бүгөбүз дагы кетме муундарынын иштөө функциясын жакшыртуу үчүн бул көнүгүүнү жасашыбыз керек. Бош жап. Бир колубуз менен кетмендин өзүн кармайбыз дагы, экинчи колубуз менен согончокту кармап, эки жака бурайбыз оңго солго. Ушундай эле абалда тизенин алды жагындагы тарамыштарды чоюу максатында алаканыбызды ылдый каратып, такымга коюп, буттун учун жамбаш жакты көздөтүп, тартып, чоюп жасайбыз. Бул көнүгүүлөрдү жасап жаткан учурда балага эч кандай дискомфорт жаратпашыбыз керек. Ушул эле абалда бир колубуз менен кетменди кармайбыз, буттун кетменин кармайбыз, экинчи колубуз менен жамбаштын үстүнөн белге коебуз дагы. Өйдө жакка көтөрүп ушул көнүгүүнү жасайбыз.
ушул эле көйнүклөрдү экинчи бутуна. Бул көйнүклөр менен жаш балдардын май тамандуулугун алдын алсак болот. Жана ошондой эле мына эки тизе ичкери жакта карап X-образный деп коет. Ошол X-образдуулукту дагы алдын алууга чоң жардам тиет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге бүгүн жаш балдарга жасалуучу укалоо түрүн жана көйнүклөрдүн бир канча түрүн көрсөтүп бердик. Сиздер менен Зайырбек Сайдимаматов.